23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата 1 айлыктын негизинде түзүлгөн иш-чара Сөңкөл орто мектебинде жыйынтыкталды. Иш-чарада биз кыргыз тилин даңктайбыз деген аталышта таймаш сабакты Бурум Майрамбек кызы уюштуруп алып барды. Ушул колоңтонун отун өчүрбөй, ошол жерге жылуулук тартуулаган келин болуп айланайын. Жеңелериңди дагы эмгегин баалап, бизди дагы уятка калтырба. Таймаш бир нече тапшырмалардан түзүлүп, калыстар тобу тарабынан бааланып турду. Катышуучу кыздар өз өнөрлөрүн көрсөтүшүп, жыйынтыгында Санжира тобу жеңишке жетти. Башында эле бул адамдар ойлоп алышы мүмкүн сүрөттү көргөндө эле жумурткадан кантип кыр болуш керек деп. Негизинде бунун маанисинде мындайча айтылат. Бул көбүнчө ою жаман адамдардан кезишет. Себеби мисалы Эске салсак 1989-жылы кыргыз тили мамлекеттен тил макамын алган. Андан бери 33 жыл өтүп, ар дайым 23-сентябрь мамлекеттин тил күнү деп белгиленип келет.